Жапаров Глазгодо мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин көтөрдү. Жеңиш Молдохматов кызынын телефону тыңшалып жатканын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Талант Мамытов боюнча жогорку сотко кайрадан кайрылат. Саламатсыздарбы, эфирде урунттуу жана маанилүү окуяларды баяндаган Айтмакчы программасы, аны мен Айперешен Кулова алып барам. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан климаттын өзгөрүшүнө арналган саммитте мөңгүлөрдү сактап калуу маселесин козгоду. Жапаров эл аралык жыйында 2 ноябрда сөз сүйлөдү. Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз. Кыргызстан үчүн кылымдардан бери келе жаткан мөңгүлөрдү, суу ресурстарын жана улуу тоолорду климаттын өзгөрүүсүнөн гана эмес, экономикалык абийирсиз ишмердүүлүктөн сактап калуу өтө маанилүү. Тилекке каршы Кыргызстанда мындай прецеденттер бар. Мен дүйнөлүк коомчулукту мындай бизнес практикасына биргелешип каршы турууга чакырам, деди ал. Жапаров климаттын өзгөрүүсүнүн терс кесепети өлкөнүн табигатына жана калкына сезилип жатканын айтып, Бишкек Париж келишиминин максаттарын актай турганын белгиледи. Кыргызстан 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясаттын алкагында климаттын өзгөрүүсүн басаңдатуу боюнча глобалдык өнөктүккө жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышуу уланаарын кошумчалады. Борбор Азиядагы жердин прикладдык изилдөө институтунун маалыматына таянсак, соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 16%га чейин азайды. Илимпоздордун келечекке жасаган божомолдору көңүл жубатарлык эмес. Да я ж пошутил. Октябрь окуялары боюнча абакта олтурган саясатчы Жеңиш Молдохматов жубайынын жана 11 жаштагы кызынын телефону тыңшоого алынганын айтты. Мен отурган камерада тинтүү жүрдү. Эч нерсе аныкталып табылган жок. Бирок менин аялымдын 11 жаштагы кызымдын телефону прослушкада экени аныкталды. Биз атайын текшерип, менин атымдан кызымдын телефонуна маалымат жөнөтүлгөн. Ошол түнү менен мен отурган камерада тинтүү жүрдү. Ачык айтылды, сиздин кызыңыз жана аялыңыздын телефону прослушкада, деди. Ал 2 ноябрда 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу кезектеги сот отурумунда сүйлөп, муну күч кызматкерлеринен укканын билдирди. 4 күн мурун түндө мен жаткан камерада тинтүү болду. Эч нерсе таба алышкан жок. Мага алар ачык айтышты. Аялыңдын, балдарыңдын телефону тыңшоого алынган дешти. Менин атыман кызымдын телефонуна билдирүү жөнөтүлүптүр. Менин 11 жаштагы кызымдын телефонун тыңшоону саясий кысым жана кыйноодон башка эмне деп айтса болот. Бийликке кайрылам. Менин үй бүлөмдүн, балдарымдын коопсуздугу коркунучта. Молдохматов жана анын тарапташтары абакта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тинтүү кылышканын айтышты. Атайын кызматтын өкүлдөрү муну чагым деп сыпатташууда. Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов ушул жылдын 6 майында камакка алынган. Ал муну саясий куугунтук деп баалаган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку соттун административдик иштер боюнча коллегиясынын мурдагы төрага Талант Мамытовдун иши боюнча өтүнүчүн артка кайтарганы боюнча комментарий берди. Бор шайкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев юрист Медина Кутбердиевага борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүү каты туура эле берилгенин билдирди. Биздин юристке берилген ишенимдүү кат туура эмес берилген дегендей кылып жооп беришиптир. Бирок юрист февраль айынан бери эле бардык соттук териштирүүлөрдө ушундай эле ишеним кат менен катышып келе жатат. Эгер туура эмес берилген болсо, тууралап туруп кайра эле беребиз. Ну ничего страшного. Жылкыбаев мурдагы төрага Талант Мамытовду депутаттыкка талапкер кылып каттабоо боюнча Бор шайкомдун позициясы өзгөрбөсүн кошумчалады. Жогорку соттун административдик иштер боюнча соттук коллегиясы Талант Мамытовдун талапкерлигине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын арызын 2 ноябрда карап артка кайтарган. Жогорку соттун басма сөз кызматы борбордук шайлоо комиссиясынын кассациялык даттануусу административдик процессуалдык кодекстин талаптарына
жооп бербейт деп маалымдаган. 24 октябрда Боршайком Талант Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бишкектин административдик соту 28 октябрда борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаргандан кийин жогорку сотко арыз жолдогон. Быйыл кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого барган мамлекеттик кызматкерлер жумуштан кетиши керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Стой. Минутку. Ты знаешь, кто я? Мамытов ынтымак саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого аттанган. 28 октябрдан баштап парламент спикеринин милдетин Аида Касымалиева аткарууда. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.